Академик Муса Мырзапайзович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде болуп жаткан жаңылыктар топтому менен эфирде Ош Тунун жаштык телестудиясы. Сиздер менен мен Нурис Абдиев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университетинин компьютердик лингвистика кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан окуу жайдын бул адистикте билим алып жатышкан студенттеринин жана жетекчиликтин катышуусунда тегерек стол өткөрүлдү. Биздин окуу жайга Казакстан Республикасынын жогорку билим берүү системасынын өкүлдөрү келип, университеттин материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгышты. Коомубузда акыркы учурлардагы жүз берип жаткан диний экстремисттик аракеттердин алдын алуу, аларды жаштар арасында жайылтпоо максатында атайын студенттерге жыйналыш өткөрүлдү. Кибернетика жана маалыматтык технологиялар факультетинин автоматташтырылган системаларды программалар менен камсыздоо багытында билим алып жатышкан студенттерге аталган багыт боюнча лекция окулду. Университетибизде жыл сайын салтка айланган биринчи курстар аралык спартакиада башталып, спорттун бир нече түрүнөн ар бир факультеттин командалары күч сынашууда. 11 октябрь кыздар күнүнө арналган атайын жыйналыш биздин университетте өткөрүлүп, аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары катышышты. Студенттердин акыл билимин жана интеллектуалдык деңгээлин аныктаган энкаунтер интеллектуалдык оюну өткөрүлүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Окуу жайдын алдындагы мектеп лицейинде билим алып жатышкан окуучулардын ата-энелери менен окуу жай жетекчилиги жолугушуп, бүгүнкү күндүн негизги темасына айланган билим берүү тууралуу маселелер козголду. Компьютердик лингвистика колдонмо лингвистиканын бир багыты. Анда тилди изилдөөдө жана тиги же бул шартта, жагдайда тилдин кызматын моделдөөдө компьютердик программалар, компьютердик маалыматты иштетүү технологиялары түзүлөт жана колдонулат. Экинчи жагынан бул тилдин компьютердик моделдерин лингвистикада жана ага танапташ тармактарында пайдалануу чөйрөсү. Бул адистик биздин окуу жайда ачылганына карабастан, аталган кафедранын жамааты тарабынан жалпы окуу жайдын жамааты үчүн бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Жана бул багытта жогорку билимдүү адистерди бүтүрүп жатышат. Компьютердик лингвистика өзгөчө илимий багыт катары Европада 1960 жылдары калыптанган. Көп учурда тилди жана кепти изилдөөдө окуп үйрөнүүнүн негизги аспабы катары анализдөөнүн сандык жана статистикалык методдорун колдонууну мүнөздөгөн квантативдик лингвистика термини компьютердик лингвистиканын алкагына каралат. Тил илиминде статистикалык методдорду колдонуу тилдин структуралык моделин ыктымалдуулук компоненти менен толуктоого, башкача айтканда теориялык түшүндүрүүгө ыңгайлуу структуралык ыктымалдык модель түзүүгө мүмкүндүк берет. Аталган багыттын бүгүнкү күндөгү ролу, келечеги, зарылчылыгы тууралуу өткөрүлгөн иш-чарага котормо багытында эмгектенген жогорку окуу жайлардын окутуучулары, окуу жайдын жетекчилиги жана бул багытта билим алып жатышкан студенттер катышты. Азыр окуу жайыбызда бардык шарттар бар. Америкалык ресурсный центр, анан тышкары международный уюштуруп аткан тил курстары, компьютер лингвистиканын өзүндө аябай курстарга көңүл жакшы бөлүнүп атат. Ошол тилди үйрөнүп, келечекте ушул окуу жайдын жалпы эле ушул университеттин атын чыгарып, анан тышкары негизги өзүңөрдүн ушул билимиңерди жоголатканга шарт деп ойлойм. Ийгиликтүү мүмкүндүк керек стол бул эми жылда өтүш керек, мүмкүн болсо бир жылда 2 жыл өтсө андан да жакшы болот. Ош технологиялык университетине Казакстан Республикасынын жогорку билим берүү системасында эмгектенген адистер атайын иш сапар менен биздин окуу жайга келишип, биздин окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгышты. Быйыл Ош технологиялык университети билим берүү ишмердүүлүгүндө эл аралык атайын эксперттердин катышуусунда билим берүү жана багыттар боюнча адистерди даярдоодо дагы 5 жылга укук алган. Бул биздин окуу жай үчүн чоң жетишкендик болуп саналат. Анткени жогорку квалификациялуу адистерди даярдоодо жарым кылымдан ашык тарыхы бар окуу жай бүгүнкү күндүн талабындагы эл аралык билим берүү деңгээлинде республикабыздын башка абройлуу жогорку окуу жайларынын катарынан ордун жоготпой келет. Заман талабына ылайык эл аралык билим берүү менен биздин бүтүрүүчүлөр бир гана коңшу өлкөлөр эмес, Европанын билим берүү чөйрөсүндө жана иш берүүчүлөр арасында да чоң жетишкендикке жетишип жатат. Ошондуктан биздин окуу жай менен тыгыз байланышып,
эки тараптуу кызматташууну ишке ашыруу максатында Казакстан Республикасынан келген өкүлдөр жетекчилик менен жолугушуп, андан соң жалпы жамаатка жолугушуу өткөрүштү. Учурдагы дүйнөлүк кырдаалды эске алуу менен биздин окуу жайдагы мүмкүнчүлүктү пайдаланып, кадр даярдоодо мындан да чоң жетишкендиктерге жетүүнү максат кылган биздин окуу жайдын жамаатына эл аралык билим берүүдөгү жалпы маалыматтар айтылды. Акыркы убактарда жалпы адамзат коомчулугун дүрбөлөңгө салган диний экстремисттик багыттагы болуп жаткан окуялар биздин өлкөнүн жарандарында өз кучагын алып, бөтөн эл, бөтөн жерде жүрүп өздөрү да түшүнбөгөн иштерге аралашып калган учурлар аз эмес. Ошондуктан аң сезими ар кандай көрүнүштөрдү тез эле кабыл алууга жөндөмдүү болгон жаштарга динден кеңири маалымат берип, ар кандай терс көрүнүштөрдөн алыс болууга чакыруу максатында биздин окуу жайдын студенттерине атайын адистердин катышуусунда жолугушуу болуп өттү. Аталган иш-чарада диндин атын жамынып, коомчулукту дүрбөткөн уюмдар тууралуу кеңири маалымат берилип, студенттер өздөрү кызыккан суроолорго жооп алышты. Кененирээк кийинки материалда. Дин адамдардын Кудай менен болгон өз ара жана жаратылыш менен болгон байланыштарын жөнгө салып турган эң адилеттүү мыйзам. Дин бул пайгамбарлар аркылуу адамзатка жиберилген Кудайдын өкүм буйруктары. Дин адамдын ким экендигин жана жашоонун максат маңызынын эмне экендигин билдирип, адам баласын эки дүйнөдө тең бактылуу жашоого жетелейт. Дин түшүнүгүнө көптөгөн аныктамалар берилген. Диндердин ортоктош өзгөчөлүктөрү болгон сыңары айырмачылыктары да бар. Мына ушул себептен дин түшүнүгүнө берилген аныктамалар бардык диндерди өз ичине камтый албайт. Диндердин негизи бул ишеним. Дин ишенимге таянат. Адамзат тарыхында адамдар кандайдыр бир улуу күчкө, жаратуучуга, ошондой эле ар кандай табият кубулуштарына, тоо ташка, рухий заттарга ишенип келишкен. Мына ошондуктан ислам аалымдары диндерди акыйкат жана жалган дин деп экиге бөлүп карашкан. Дин тууралуу туура баяндамалар менен бүгүнкү коомдогу жаштарды терс көрүнүштөрдөн алыс болууга чакыруу менен ар кандай көңүл чөктүргөн окуяларды болтурбага аракет кылуубуз зарыл. Ар бир адамга дин тутуу эркиндиги берилген. Ар бир адам өзү башкалар менен бирге дин тутууну алат. Эч ким мажбурлоого мүмкүн эмес. Эч ким мажбурланууга тийиш эмес. Анан ошол эле кезде ошол диний кастыкты козуткан экстремисттик террористтик багыттагы ишмердүүлүккө тыюу салынат. Ислам деген баш ийүү, моюн сунуу, тынчтык маанисиндеги силм салам деп арабча сөздүн уңгусунан чыгып, Алла Таалага баш ийүү, анын буйруктарына моюн сунуу, тынчтык жолуна кирип бейпил өмүргө аттануу, ар бир адамга кала берсе ар бир нерсеге бекем ишеним менен мамиле жасоо жана колунан да тилинен да бирөөгө жамандык жеткирбөө деген маанилерди билдирет. Ислам Алла Тааланын аяндарына негизделип, пайгамбарыбыз аркылуу бизге жеткирилип, иш жүзүндө өмүр чындыгы катары жашап жаткан диндин аты. Ислам дини жалпысынан ишенимдик, турмуштук жана адип акылактык өкүмдөрдү ичине камтыйт. Ошондуктан динди тек гана ички ишеним маселеси деп түшүнүү чоң жаңылуу болуп саналат. Исламдын түп көзөгү иман жана бекем ишеним. Ошондо чоң жихад жана кичине жихад деп бөлүнөт. Чоң жихадка эмне кирет? Жан дүйнөнү тазалоо. Бүткүл адеп акылак, ата-энеге итааттык, ата-энени сыйлоо, урматтоо, мекенине кызмат кылуу бардыгы чоң жихад. Эч бир адам баласы жөн гана туура багытынан адашып калууну каалабайт жана ошол бараткан жолунун кандай экендигин да сезбей калышат. Айрыкча ар кандай кырдаалды, тез кабыл алуучу жаштарды дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан диний экстремисттик топтордун аракеттерине алыс болууга чакырып, аларды динди туура эмес түшүнгөндүгүнүн натыйжасындагы терс көрүнүштөргө аралашып кетпөөсүнө кам көрүшүбүз керек. Программа бул маселенин чечилишинин алгоритмин компьютер түшүнө ала турган тилде командалардын же операторлордун удалаштыгы түрүндө жазуу. Каалаган компьютердик программанын акыркы максаты болуп аппараттык каражаттарды башкаруу эсептелет. Компьютерден маселелерди нормалдуу чыгаруу үчүн программа эч кандай толуктоолорду талап кылбашы жана тиешелүү документи бар болушу керек. Ошондуктан компьютерге иштөөгө салыштырмалуу көбүнчө программалык камсыздоо терминин колдонушат. Программалык камсыздоо катарында программалардын, процедуралардын жана эрежелердин, ошондой эле берилмелерди иштетүү системдеринин жашоосуна тиешелүү болгон документтердин жыйындысын түшүнүшөт. Бул маалыматтардын бардыгы Ош технологиялык университетинин автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо багытында билим алып жатышкан студенттерге окулган лекция учурунда айтылды. Кибернетика жана маалыматтык технологиялар факультетинин жетекчилиги тарабынан аталган иш-чарага бул багытта иш алып барган атайын адис Бакытбек Боронбаев атайын адистердин катышуусунда өткөн иш-чарада бул багытта билим алып жатышкан ар бир студент өзүнө кандайдыр бир чоң максатты коюп, келечекке карай ийгиликтүү багыт ала алат деген ишеним чоң.
Спорт ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну, мелдештерди уюштуруу жана өткөрүү системасы адамдын ден соолугун чыңдоо, мелдеште жогорку көрсөткүчкө жана жеңишке жетүү максатын көздөйт. Дене тарбиянын негизги бөлүгү. Спорттун ар кандай түрлөрү, оюндары, коомдору, комитеттери бар атайын дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу, өткөрүү системасы. Спорт мелдешүү, жеңүү, эң жогорку спорттук жетишкендиктер, рекордторго жетишүү максатын көздөйт жана ар бир кишинин ар тараптан өнүгүүсүн, ден соолукту чыңдоону камсыз кылат жана өзүнүн массалуулугу менен мүнөздөлөт. Спорттук мелдештерге жана машыгууларга катышуу ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Ошондой эле чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башка баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Биздин окуу жайдагы башталган биринчи курстар аралык спартакиада спорттун улуттук жана классикалык түрүнөн өткөрүлүп, ал 2 жумага созулмакчы. Ал эми бул оюндарда мыкты көрсөткүчтөргө жеткен командалар арасындагы мыкты оюнчулар университеттин курама командасына кабыл алынып, ар кандай деңгээлдеги спорттук мелдештерде окуу жайдын намысын коргошмокчу. Бири-бири окууга болгон кызыгуусунду жана бири-бирине болгон ынтымагын, мамилесин чыңдоо максатында ошондой эле мына жогорку окуу жайлар аралык өтүлүшчү спартакиадага тандоо болуп эсептелет. Азыркы буга чейинки спорттук оюндар өтө кызыктуу, жогорку деңгээлде өтүп жатат. Студенттердин спортко болгон кызыгуусу жакшы деңгээлде деп, кызыгуусу жакшы деп ойлойм азыр. Эл аралык кыздар күнүн белгилөө 2012-жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Укук коргоочулар көп учурда кыздар үй бүлөлүк зомбулукка, зордуктоолорго, сексуалдык кулчулукка дуушар болорун айтып келишет. Мына ушундай зордук зомбулуктун алдын алуу максатында ар кандай иш-чараларды расмий түрдө өткөрүп, кыздардын коомдо өзгөчө орду бар экенин даңазалоо максатында ушул даталуу күн белгиленген. Бул күндүн урматына биздин окуу жайда өткөрүлгөн жыйналышка Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен айым депутаттар, ошондой эле шаардагы ишкана мекемелердин жетекчи айымдары келишти. Кененирээк кийинки материалда. 11 октябрь эл аралык кыздар күнү аталган майрам 2012-жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан негизделген. Анын негизги максаты кыздарга байланыштуу социалдык көйгөйлөргө, теңсиздиктерге өзгөчө көңүл буруу болуп саналат. Мисал катары айтканда, кыздардын билим алуусун, толук кандуу тамактануусун, медициналык тейлөөнү, коомдук укуктарын жана басынтуу, күч колдоону, өзүнүн ыктыярсыз турмушка узатуу жана башка маселелердин алдын алууга багытталат. Кыздардын эл аралык күнүн белгилөө демилгеси Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында Канада тарабынан сунушталып, аны ишке ашыруу жана өнүктүрүү боюнча канадалык саясий жана коомдук ишмер Рона Эмброуз алектенген. Кыздардын эл аралык майрамын белгилөө 2012-жылдан тарта 11 октябрда белгиленери чечилген. Бул кыздар биздин Кыргызстандын келечеги десем мен жаңылышпайм. Сөйлөгөндө кыздар болочоктогу энелер. Кыздар булар биздин генофонддун келечеги. Бирок ошол эле убакта ден соолук начар убакта көп кездешет. Азыркы төрөлгөн балдардын ден соолугу начар убакта көп кездешет. Мен жанагыдай айткандай сырткы миграциянын негизинде бул жерде калышып, анан ата-эненин мээрими, эненин мээрими болбой калып, ушул кыздарга көп көйгөйлөр болуп аткан маселелер көп да. Ошондуктан ошол маселелерди сиздер менен баарлашканы ошол биздин меймандар келип отурушат. Мен ойлойм, биз ушул маселеге көп көңүл бурушубуз керек. Кыздар коомдун күзгүсү. Биз канчалык кыздардын өсүп өнүгүүсү үчүн коопсуз коомду кура алсак, аларга керектүү билимди жана кесипти берип, ден соолугун коргой алсак, ошончолук мыкты келечек ээлерин жаратып, татыктуу энелерге камкордук көргөн болобуз. Бүгүнкү учур кыздар тууралуу кайсы коомдо болбосун өзгөчө көңүл бурууну талап кылып турат. Анткени миграция, эрте күйөөгө берүү, зомбулук, мектепке окубай калуу сыяктуу терс жагдайлар кыздарыбыздын жүзүнө көлөккө түшүрүп, алардын толук кандуу калыптан бойго жетүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Кыздарыбыз кордук көрбөй, зомбулуктан тыш, жаркын келечекке умтулуш үчүн биз баарыбыз жапа-тырмак кол кылууга тийишпиз. Биринчи иретте ушул эрте турмушка чыгуу маселе боюнча аябай орчундуу болгон үчүн баягы үй бүлө кодекске биз мурда эски редакциясында эрте турмушка чыгуу маселеси көтөргөндө 16 жаштан бир ченем бар болчу. Ал ченемди биз өзгөрткөнбүз.
Андан кийин дагы бир ала качуу маселе абдан орчундуу болчу. Ал дагы ушу кылмыш жаза кодекске дагы бир жакшы жаңы мыйзам жазганбыз. Иши кылып бир топ мыйзамдар ишке ашырганга аракет кылганбыз. Кудайга шүгүр, мына жогорку кеңеште президент колдоп ушул мыйзамдарды, азыр бул мыйзамдар иштеп атат. Билекке каршы ала качуу маселеси боюнча дагы эле бир биздин коомубузда дагы бул маселе боюнча маселе бар, өзүңөр жакшы билесиңер. Кыргыздар кыздын кырчачы уулу деп кыздарды сыйлап өзгөчө мамиле жасашкан. Үйгө көрүп берген гүлдөй тутуп аны назик асырап алышкан. Кыз өзүнүн үйүндө мейман деп саналгандыктан бир эле өзүнүн үй бүлөсүнө эмес, туугандарына, кошуналарына, бир көчөдө жашагандарга тегиз түз, калыс, жылуу мамиле жасап, аларды сыйлап, ыйба кылып, улууларга адептүүлүгүн көрсөтүп, кичүүлөргө үлгү болуп өскөн. Кыздарды тарбиялоодо эненин ролу жана жоопкерчилиги чоң. Ал эми ошол жоопкерчиликти алган энеге коомдо жардамга келип, улуттун келечегин камсыздоодо биргелешип аракет кылуу зарыл. Бүгүнкү күндөгү кыргыз коомундагы кыз балдарга тиешелүү маселелер бүгүнкү жыйында катышып жаткан депутат айымдардын да эң негизги козгоочу маселелеринин бири болуп саналат. Балдардагы, кыздардагы бойлору кыска, бойлору арык аябай. 16 жашармын дейт, 13 жашардай көрүнөт. Бүт кыздар анемия текшере келсеңчи, ошол текшерүүдөн эле рак чыгат. Алар текшерилген эмес, жана маммолог барат, окулист барат. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул ошол жаш кезинде нам менен чайды ичкен, же болбосо боюнда бар кезинде ал кыз мисалы үчүн эрте турмушка чыккан болсо 16 жашында, 15 жашында кара жумушта көп иштейт, анан өзүнүн ден соолугуна карабайт, анын мындай өзүнүн дарамети дагы жетпейт да, ден соолугуна карап, билими дагы жетпейт. Анан ошондой энеден кандай бала төрөлөт? Биз мына 20 жылдан кийин биздин муун эмне болот? Мени абдан ойлондурат. Бул биз мындай сүйлөп коюп эле калбаш керек да, себеби дегенде өтө коркунучтуу статистика. Эркек балдарга караганда кыздар эрте жетилип, сезимтал, чыйрак жана ар нерсеге дилгир болуп, турмушка болгон көз карашы эрте артылат. Ошондуктан аларды кичине кезинен тарта алына жараша жасай ала турган үй тиричилигине тиешелүү иштерди карматып, казан аякка, сайма саюуга, үйдү жыйнап тазалаганга үйрөтүү керек. Кээ бир сезимтал кыздар кичине чагынан эле чоң кишилердин жумушуна аралашып жардам бергиси келген учурлар аз эмес. Кыз балага тамак жасаганды, кир жууганды, уус чеберчилик иштерин, кийим төгүү, сайма саюу, курак куроо, дагы башка жумуштарды жасаганга кырындап үйрөтө берсе, ал кыз кийинки турмушуна даяр болот да учуру келгенде көп кыйналбайт. Кызды үйдө кыл жатпайт деп кыргыздар айткандай, айрыкча кыз балдарды тазалыкка көндүрүү, тазалыкта жүрүп өзүнүн гигиенасына көңүл бөлүүнү калыпка салып көндүрүш керек. Бул сыяктуу көрүнүштөр менен өзүбүз кыздарыбыздын жакшы жагын гана көрүүгө аракет кылсак, биз күткөн жыйынтык сөзсүз болот. Ушундай билимкананын ичинде ушундай жана электрондук библиотекаларыңарды, эмелерди, базаңарды көрүп аябай суктандым. Кандай сонун жакшынакай шарттарды түзүп берди. Бир гана нерсе ар бир кыз, ар бир адам, инсан жоопкерчиликти алып, илим алып умтулуу. Мына азыр интернетке кирсең бүт бар жок нерсени табасың. Бүт нерсени табасың. Ушул жерден силерге керек кайсыл мындай пайдалуу илим деп коет, силерге пайдасы тие турган, келечекте максаттарыңарга жете ала турган илимдерге басым жасап, ошол тарапка жакшынакай азыр толуп турган акыл эсиңер, ден соолугуңар, чын кезиңерди бекер башка туура эмес жактарга кетирип албай, бир жакшынакай бир ошол максаттарыңыздарга азыртадан тапталып отурсаңар, жана ал изилдөөлөрдө байкалган. Күндө 3 сааттан койсоң дейт, 10 жылда чоң бир жетишкендикке жетесиң деген. Ар бир кыз өзүнүн келечектеги үй бүлөсүнүн бактысы үчүн жаралган. Ошондуктан өзүнүн ден соолугу чың болушуна өзү кам көрүшү керек. Кыздарга ырыскыны таанып, аны сактаганды, сарамжалдуу болгонду, жоктукка, оордукка чыдамдуу болгонду, эркекти сыйлап, ага баш ийгенде, улууларга ийкемдүү болгонду, кечиримдүүлүктү, намыскөйлүктү башынан эле үйрөтүү сөзсүз керек. Бактылуу адам башканы да бактылуу кыла алат. Бул кыргыздарга тиешелүү жазылбаган, бирок эң бекем мыйзамдардын бири болуп саналат. Бирок ошол эле учурда коомдун талабы кыз баланы даярдап, аны келечекте улуттун сактоочусу катары калыптандырууда бүгүнкү күндөгү аларга тиешелүү укук, милдеттерди да өз кезегинде үйрөтүү максатка ылайык. Өзүбүздүн укуктарыбызды эстейли. Биздин эмнеге укугубуз бар экен. Ал укукту биз коомдон талап кылып алууга кандай жолдор бар экен дегенди эстейли. Ошол укуктарга кошо биздин кандай милдетибиз бар экен. Мына коом биздин алдыбызга укук коюп атат. Ден соолугубузду чыңдаганга демек биз коомго ден соолугу чың
кыздар ден соолугу чың коомдун мүчөсү болгонго милдеттүү дагы экенбиз. Ошол нерселерди эстесек, бүгүнкү күнү эле эмес, ылайым биздин мамлекет кыздарыбыздын укуктарын күндө бир жылда 365 күн болсо 365 күн эстен чыгарбасын. Ар бир мекеме, уюм, ишканалардын баары бүгүнкү эстегендей алып иштеп жүрсүн. Ар кандай коомдук саясий өзгөрүүлөрдүн натыйжасында коомдун башка мүчөлөрү сыяктуу эле биздин келечекти камсыздай турган кыздарыбыз да көп турмуштук кырдаалдарды баштарынан кечирүүдө. Кыздарыбыздын жакшы жашоодо тарбиялай алсак гана биз элибиздин эртеңки келечегин татыктуу камсыздай алабыз. Ош технологиялык университетинде ар кайсы факультеттерде, ар кайсы багыттарда билим алып жатышкан студенттердин ортосунда энкаунтер интеллектуалдык оюн өткөрүлдү. Өлкөнүн келечегин түзө турган жаштар арасында акылы терең, билим алууну негизги максат кылып, ошол билим аркылуу коомго татыктуу инсан катары калыптанууга умтулган улан кыздарыбыз аз эмес. Алар өздөрүнүн убактыларын көбүнчө изденүүгө, окууга, бир нерсе үйрөнүүгө арнашат. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан студенттер дагы интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, ар кандай ийгиликке жетишүү максатында ар дайым ар кандай мелдештерди уюштуруп, катышып келишет. Окуу жайдын жаштар комитети тарабынан уюштурулган интеллектуалдык оюнга окуу жайдын бардык факультеттеринин командалары мыкты даярдык менен катышты. Оюндун шартына ылайык суроолор ар тараптуу болуп, көбүнчө кырдаалдан чыгуучу жана логикалык суроолорго басым жасалды. 2 күндүк мелдештин соңунда биринчи орунду автоунаа факультетинин командасы, экинчи орунду кибернетика жана маалыматтык технологиялар факультетинин командасы, ал эми үчүнчү орунду технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин командасы баалуу белектер жана грамоталар менен сыйланышты. Бул факультетке биз деканатына, студенттерге, жалпы эле ошол автоунаа факультетинде окуган студенттерге мындай Wi-Fi роутер берели дедик. Бүтүн студенттерге пайдасы тийсин деген ойдобуз. Олтура коюңуздар. Автоунаа факультети. Биздин окуу жайда мектеп программасын окутуп, окуучуларга билим берүү максатында мектеп лицейи ачылып, бүгүнкү күндө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ачылганына аз гана убакыт болгонуна карабастан бул мектеп лицейи учурда өз багытын татыктуу таба алды. Анткени замандын талабы жаңы техника жана технология болгондуктан ар бир адам баласы бул багытта билим алып, келечекте өзү тандаган багытты мыкты адиси болууну максат кылат. Бул лицейге окуучулар 8-класстан кабыл алынып, негизги багыт математика, физика предметтерине багытталган. Анткени келечекте техникалык багытта билим алууну каалаган мектеп окуучулары азыртан эле ушул багытты тандап алышкан. Окуу жайдын жетекчилиги бул жерде билим алып жатышкан окуучулардын ата-энелери менен жыйын өткөрүп, эки тараптуу аракеттерди ишке ашыруу тууралуу маселелер козголду. Ата-эне баласын ишенип тапшырган окуу жайдан кандай гана учур болбосун өздөрүнө тиешелүү талаптарды кое алышат. Ошол эле учурда окуу жай тарабынан коюлган талаптарга да жооп берүүлөрү милдеттүү. Ошондуктан эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде бүгүнкү күндөгү жаш муундардын татыктуу билим алууларына жоопкерчилик менен мамиле жасоого эки тарап тең милдеттүү болууга тийиш. Сиздер менен Оштунун жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мүнөттөрүндө кездешем. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ошту жаңы багыт, жаңы технологиялар.